Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүдө Жогорку Кеңештин депутаттары жума ичинде көтөргөн олуттуу маселелерге токтолобуз. Алды менен парламент берүүсүнүн негизги темаларын кыскача баяндайбыз. Төрага Нурланбек Шакиев Кыргыз Республикасынын гимнин өзгөртүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Кыргызды даңазалай турган, Кыргыздын демине дем кошо турган жакшы гимн жазайын деп. Коррупциялык кылмыштар менен кармалгандарга жаза күчөтүлөт. УКМКнын төрагасы жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. Раз навсегда нужно принять такое решение, жесткое, но справедливое. Армения жана Абхазиядан келген оң рулдуу унаалардын тагдыры кандай чечилет? Элдин көйгөйүн чечкени келгенде эле узатып эле 1-2 жыл деп коюп атасыңар. Бул көйгөй жыйналып атат, бир күнү жарылат. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргыз Республикасынын гимнин өзгөртүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баш болгон тиешелүү кызмат адамдары катышты. Жумушчу кеңешме конкурстук комиссия түзүү чечимине келишти. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев буга чейин Кыргыз Республикасынын гимнин өзгөртүүнү демилгелеп чыккан. Ага каршы болгондордо жана аны колдогондордо болгону коомчулукка жакшы маалым. Чынын айтканда гимн ар бир кыргызстандыктын көкүрөгүндө кыттай уюп калууга тийиш. Бардык кыргыз элине жага турган, бардык кыргыз эли ырдай турган, бир жакшы келечектүү Кыргызды даңазалай турган, Кыргыздын демине дем кошо турган жакшы гимн жазайын деп. Ошондой өзгөртүү боюнча сөз кылдык элек, мына ошону ишке ашырайлы деп, биринчи сиздер менен сүйлөшүп алайлы. Жол жобосун кандай кылабыз, кантип өзгөртөбүз, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дегенде ушундай ушуга түздөн түз байланышы бар адамдар менен кантип иштейбиз, ошону талкуулоо үчүн чогулдук. Төраганын пикирине караганда шашылбай, үстүрт мамиле кылбай, жалпы элди кабардар кылып, катышам дегендерге чек койбой тандоо жүргүзүүгө тийишпиз. Бул олуттуу маселени президент да колдоого алып жаткан. Бул боюнча президентибиздин маалыматы бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич менен бул темада 2 жолу сүйлөштүк. Ал киши өзү колдоп айтып атат, ушуну жакшынакай кылып бир 3-4 айдын ичинде кабыл алып койсок жакшы болот деп ал киши да өзүнүн оюн айтты. Анан албетте бул боюнча элге кеңири маалымат берилип турушу керек. Ошол кеңири талкууну уюштуралык, анан эң негизги текстке анан композиторго бериш керек. Гимндин тексти жана обону боюнча конкурска кичинесинен чоңуна чейин катышкандай шарт түзүлүүгө тийиш. Керек болсо бияк актала тияк ат башы чоңайдан бери катыш керек да. Ыр жазган баягы таланттуулар, балким баягы биз күткөн чоң акын жазуучулардан эмес, бир карапайым эле бир жакшы адамдан чыгып калышы мүмкүн. Туурабы? Биринчи обону жаралыш керекпи же сөзү жазылыш керекпи? Мүмкүн биринчи обону жаратпайлы. Себеби обон ыргакка жараша текст жеңилирээк түшөт. Эгерде текстти жазып туруп азан конкурс мындай болот да. Бирөө 6-7 сап муун менен, бирөө 10-11 рубай стилде аргандай болот. Анан тексттин мазмунун карасаң, бирөөгө ыктайсың, бирок ага музыкага келгенде татаал болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай өз ара пикир алмашуудан кийин жумушчу кеңешме конкурстук комиссия түзүү, жобосун иштеп чыгуу бүтүмүнө келишти. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кытай эл республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн аяктап жаткандыгына байланыштуу кабыл алды. Төрага тажрыйбалуу элчи катары Кыргыз-Кытай кызматташтыгын жаңы деңгээлге көтөрүүгө көмөктөшкөнү үчүн Ду Девенге ыраазычылык айтып, 5 жылдан ашуун Кыргызстанда элчи болуп эмгектенип, мамлекеттер аралык маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга салым кошконун баса белгиледи.
Анын ичинен узак жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу башталып, ири долбоорлор ишке ашканы турганын айткан төрага, кылым курулушу аталган бул долбоордун салынышы аталган 3 өлкө үчүн эле эмес, дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери үчүн пайдалуу болорун ырастады. Ал эми атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчи Ду Девен Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн алкагында аткарылган иштер жана долбоорлор тууралуу сөз кылып, мамлекеттер аралык мамилелерде парламенттин ролу чоң экендигин айтып, элчилик ишмердүүлүгүнө чоң жардам берген жогорку кеңешке ыраазычылыгын билдирди. Мындан ары коррупциялык кылмыш боюнча күнөөлүү адамды мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөөсүнө өмүр бою тыюу салынат. Аталган мыйзам долбоору паракорчулукка каршы күрөштү күчөтүү максатында иштелип чыккан. Парламенттин тармактык комитетинде жана жалпы жыйынында бул маселе каралып, эл өкүлдөрү тарабынан колдоого ээ болду. Жемкорлукка аралашкан адамдардын жакын туугандарынын тагдыры эмне болот? Кененирээк кийинки материалда баяндайбыз. Соңку жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарында кайсы бир аткаминер чоң суммадагы пара менен камакка алынды деген маалыматтар дээрлик күн сайын жарыяланат. Атайын кызмат бул багытта күрөш кызуу жүрүп жатканына карабай, коррупция тыйылбай, тескерисинче күчөп жатканын жөө келтирип, мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Мамлекеттик кызматкерлерди коррупцияга аралашышына түп табуу менен жок кылуу. Эң негизгиси бул алдын алуу болуп атат мыйзам долбоорунча. Ошон үчүн негизи бул укук коргоочу органдардын кылган иштери ушул жактан чоң баа берсе болот, бул жерде көрүп жатат. Эң негизгиси укук органдарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулун арттырат бул мыйзам долбоору. Мыйзам долбоорунда коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарды айыппул салып кое берип жибербей, материалдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө келишим түзүп, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүн кеминде жарымын дайындоо сунушталууда. Канча иштерди козгоп, тергеп атсам деле кайра депутат болуп кетишет ошол адамдар. Кайра эле бир жерге барып аким болот эле, мэр болот эле, жаңынан өтүп кетишет эле кайраданчы мындай издеваться эткезип, карап өтүп кетишет эле. Анан негизи бул биздин коомдо аябай моральный эмеге алып келчү да. Боло берет, акчага баарын сатып алса болот деген ушундай бир мамилеге алып келет эле. Биз азыр ушул мыйзамды киргизсек, чын эле аябай мамлекетте, мамлекеттик кызматта жакшы тартип орнойт деп мен ойлоймун. Андан тышкары мыйзам долбоорунда коррупциялык кылмыш жасагандык үчүн өзү же жакын тууганы күнөөлүү деп табылган адамга анын соттуулугу жоюлганына да карабастан мамлекеттик жана муниципалдык кызматка барышына милдеттүү түрдө жана өмүр бою тыюу салуу каралууда. Аталган маселе парламенттин жалпы жыйынында да каралып, мыйзам долбоору боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кеңири баяндама жасады. Ташиев өз сөзүндө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамды жаңы жылга чейин колдоп берүүнү суранды. Раз навсегда нужно принять такое решение, жесткое, но справедливое. Другого выхода нету. Я уже 4 года, вот уже 5-й год пошел, борюсь с этой коррупцией. Честно говоря, с одной стороны, человек устает. Задерживаешь, да, он выплачивает. Я не говорю о бандитах, о каких-то там преступниках. Я говорю о тех государственных служащих, которые попадались по этим статьям. Так, задерживаешь, он выплачивает какую-то энную сумму по решению суда. Ни одного суда, то есть человека из судебных органов, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальные сроки. Понимаете ли? Поэтому теперь уже эти реальные сроки будут, естественно, если вы данный закон примете. Я очень надеюсь, что этот закон будет приниматься. Жыйындын жүрүшүндө эл депутаттары коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү жаатында жүрүп жаткан иштерге оң баасын берип, демилгеленип жаткан мыйзам долбоору паракорчулуктун алдын алууга өбөлгө түзөрүн ырасташты. Депутаттар коррупционерлердин кылмышы үчүн туугандарынын да жазаланышы коомчулукта талкуу жаратып жатканы боюнча маселе көтөрүштү. Могу жакын туугандары кызматка келе албайт дегенде Камчы Кыдыршевич. Мен азыр тарыхта мисалдарды карасам, мисалы Нельсон Манделаны билебиз да. Анын балдары коррупционер болуп чыгыптыр да. Бирок Нельсон Мандела ал тарыхый инсан да, аны баары билишет, кандай таза инсан эмекенин. То есть Ли Куан Юнун деле аталаш иниси коррупционер болуп чыгыптыр. Мүмкүн бир пунктка ошол кошуп коебуз, эгер
мындай чыныгы талдоо аркылуу жакын туугандынын коррупцияга тиешеси жок болсо, мүмкүн ага бир исключение болушу мүмкүн деген. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса, эмесе ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну да бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин беркинси колго түшүп калса, аны апарып ишиген кеттеп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Андан тышкары мурда кийин коррупциялык иштерге аралашкандарды шайлоого катышуусуна тыюу салуу маселеси көтөрүлдү. Мамлекеттик саясий кызматтарды дагы кошуп коюшубуз керек да. Мына могу жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоо катыша албайт деп атат да. Анан жогорку кеңешке дагы бара албай турган кылышыбыз керек. Ушул саясий кызматтарды кошуп койбойлубу? Коррупция менен. Ушуну мен сунушум, бул мен экинчи окууга берем. Жыйынтыгында мыйзам долбоорго 81 депутат макулдугун берип, документ биринчи окууда кабыл алынды. Учурда республикада ички соода, көбүнчө кыймылсыз мүлк, автотранспорт, кредит иштери чет элдик валюта менен жүргүзүлүп келери баарына белгилүү. Андыктан депутаттар тобу улуттук валютасындагы эсептөөлөр жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштоодо. Алсак анда сомдун таасирин күчөтүп, өлкөдө улуттук валютанын наркын жогорулатуу, өлкө ичинде сооданы сом менен гана жүгүртүү максаты каралууда. Мыйзам долбоорунун демилгечилери сунуштаган мыйзам долбоорунда улуттук валюта сомго басым коюлууда. Анткени доллар жасалма түрдө көтөрүлгөндө жарандар алган карыздарын төлөөдө кыйынчылыктарга туш болушат. Ушуга байланыштуу жана республиканын жарандарынын кызыкчылыктарын эске алуу менен мыйзам долбоорунда сомдун статусун күчөтүү, өлкө ичинде сооданы сом менен гана жүргүзүүнү сунушташууда. Чет элдик валютанын колдонууда жүргөндүгү бардыгыбызга белгилүү. Кыймылсыз мүлктү алууда дагы ошол bağlanganda, эгерде чет элдик валюта менен bağlanganda, ошолордун курстун айырмасынын негизинде кээде ошол төлөө жагынан кыйынчылыктар түзүлүп келген. Биз ошол жагын эске алып, ушул сомдун статусун күчөтүүнү, биздин республикада ушул негизинен ушул улуттук валюта менен толук эсептешүү болсун деген мыйзам долбоорун кирип жатабыз. Негизинен азыркы тапта республикада ички соода, көбүнчө кыймылсыз мүлк, автотранспорт, кредиттер, турларды уюштуруу чет элдик валютада ишке ашып жатканы баарына белгилүү. Талкууда депутат Дастан Бекешев кыймылсыз мүлктөрдү алып сатууда накталай эмес төлөм жүргүзүү багытына токтолду. Чынында банктарга жыргал болот да бул мыйзам менен. Мына накталай эмес деп атасыңар, 6-беренде дагы эле ушундай жазылып турат. Батирлерди, үйлөрдү, ишип мүлктү сатканда кыймылсыз мүлктү. Ушундай эле накталай эмес расчеттор болуш керек деп ушундай жазылып турбайбы? Турак жай алууда чет элдик валюта, тагыраагы доллар менен бааланат. Эми келишимдерди түзүүдө бул мыйзам долбоору аларга тоскоолдук жаратпайбы? Мамлекеттик ипотекалык компания, анан жеке ишкерлер үйлөрдү, батирлерди курган. Алар баары тең сом менен иштей турган милдети болуп калабы? Кыргызстан ичинде сөзсүз түрдө. Эч кайсы жерде эсептешүүнүн баардыгы сом менен болуш керек. Эч кайсы келишимде паланча долларга ылайыкташкан деген болбойт, туурабы? Болбойт андай. Муну колдошубуз керек. Ошол валюта менен азыр өтө көп проблемалар көп. Мына бул үйлөрдү алганда, квартираларды алганда ушуларды сом менен түзүп, ушуларга бир штрафта киргизиш керек, эгерде валюта менен договор түзүлө турган болсо. Ошондуктан бул өтө туура маселе. Эгерде ушул кабыл алына турган болсо ушул закон, бул мамлекеттин бюджетине да өтө чоң салымын кошот. Валютанын кыргыз сомунун туруктуулугуна өтө чоң
жакшы таасир берет. Улуттук банктын адистери мыйзам долбоору иштеп баштагандан тарта Кыргызстандын ичинде бардык процесстер улуттук валюта менен гана жүргүзүлөрүн ырасташты. Андыктан депутат анда сомдун туруктуулугун камсыздоо үчүн банкоматтардан чет элдик акчаларды берүүгө чектөө киргизүү сунушун айтты. Бардык банктын банкоматтары бар. Мына ошол жерде дагы долларды чыгарганга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек да. Биз ал жерде бардыгын сом менен. Мына башка мамлекеттерге баралык, кайсыл мамлекетке барбалык, долларды көтөрүп карточкаң менен, кайсы счетуң менен барсаң, өзүнүн улуттук валютасында гана акча чыгара аласың. Башка, мисалы доллар башка же евро чыгарганга мүмкүн эмес. Бир гана соода ишинде экспорт импорт кылган ишкерлерге жана эркин экономикалык аймактардагы субъектилерге чет өлкөлүк валюта менен кредиттерди жана карыздарды берүүгө болот. Депутат Элдар Абакиров экспорт импорт менен байланыштуу соода сатык иштеринде чектөөгө каршылыгын билдирди. Чет элдик валюта менен көрсөтүлбөсүн деген мен оюмча бул туура эмес. Анткени экономика азыр жакшы өсүп атат акыркы 2-3 жылда. Бирден бир өсүүнүн себеби бул соода жүгүртүүсүнүн көбөйгөнү. Мисалы Кытайдын статистикасын карасаңыз, 23-жылы бизге 21 миллиард долларга товар келиптир. 22-жылы болгон 6 миллиардка келген, 3 эсе. Ал товардын баары Түштүк Кореядан, Дубайдан, анын баары доллар менен көрсөтүлүп, аз эле пайызы Кыргызстанда калат, көбү сыртка кетет. Ал жерде реклама сайттарда, жанагындай соода ар кандай булактарда, интернет булактарда бүт доллар менен көрсөтүлөт. Анан биз бул мыйзам менен буга тыюу салып калган болбойт го. Талкуудан соң мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети кыймылсыз мүлктү жана автоунааларды милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жана ага карата айып чараларын көрүүгө байланышкан бир катар мыйзамдарга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талкууга алды. Сунушталган долбоордо 2025-жылдын 1-январынан тартып камсыздандырылбаган автоунааларга айып салынат. Министрлер кабинети тарабынан сунушталган өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү, укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө, күрөө жөнүндө мыйзамдарга киргизилип жаткан. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, жарандар өзүнүн менчик үйүн камсыздандырмайынча сата алышпайт. Это как не противоречит вообще принципам конституционным? Это имущество мое, я хочу его продать. Вы говорите, страховой полис болбосо сата албайсың. А почему? С чего это вдруг? Айрыкча недвижимый мүлк боюнча. Үй меники болсо, мен эмне үчүн страховать этпесем, анан сата албайм деген принципти түшүндүрүп бергилечи мага. Ошондуктан мен, урматтуу кесиптештер, мен түшүндүм. Еще раз повторю, даже технически реализация этого закона застопорится. Поэтому я предлагаю, давайте сначала пускай обязательно норма вступит, а потом уже к этим можно вернуться. Сейчас не надо торопиться, я категорически против. Мыйзам долбоорунун жактоочуларды камсыздандыруу айрыкча жаратылыш кырсыгына же өрт кырсыгына кабылган учурда жарандар үчүн да, мамлекет үчүн да пайдалуу экенин белгилешүүдө. Ал эми автоунааларды камсыздандырууну 1-январга чейин бүтүрөбүз дегенге депутаттар ынанышкан жок. Токтом боюнча сизге суроо бербедим беле? 1-январдан баштап ички иштер министри айып пул сала баштайт. Ошол боюнча токтомду карап чыксыздар да. Мен ойлойм, жакын күндөрү ушул министрлер кабинетинде тиешелүү кеңешме өтүп, кандайдыр бир ушул жарандарыбызга биринчи ушул 25-жылдын жарым жылдыгында сразу эле штраф салбай, мында предупреждение кылып, анан жарым жылдан кийин ушул чараларды колдонуп башташ керек деген ойду бул жерде Марат мырза предупреждение бул биринчисин, анан экинчисинде түшүндүрмө керек. Анткени мен ошол чыгарган посттун астында комментарийлерди окусам, көбүнө элде түшүнүк жок. Бул ОСАГО деген эмне, анын кандай пайдасы бар, зыяны бар, элде түшүнүк жок. Турак жайды камсыздандыруунун баасы деле анча чоң сумма эмес, бирок ага шашылган деле адам жок. Мына 2016-жылы мыйзам кабыл алынган да ошол камсыздандыруу боюнча. Эми азыр канча процентке өсүп атат? Инфляция боюнча өсүп атабы? Же болбосо ушул боюнча бир мындай так маалымат жок да, канча сомдон төлөйт? Бир үй, мына бир карапайым элдин бир 100 квадрат үйү бар. Ошого канча төлөш керек? Айтып бериңизчи. Үйдүн квадратурасынан эме кылбайт, көз каранды эмес. Айыл жергесинде 600 сом, чоң үй болобу, кичи үй болобу 1.
шаар жергесинде 1200 сом. Ал эми автоунааларды камсыздандыруунун өлчөмү 1300 сомдон 9000 сомго чейин белгиленип жаткан. Каттоодон өтпөсө 2025 жылдын 1 январынан тартып 3000 сомдон айып салынат. Депутаттар камсыздандырууга каршы болгон жок, болгон анын мөөнөтү чукул экендигин белгилешти. Бул чындыгында мына мыйзам тееп салса 6 айга жөн эле кетип калат, туура айтып атасыңар. Бирокчу мыйзам тебилип кетти деп моногу отургандар биздин маңдайыбызда өкмөттүн мүчөлөрүчү бир дагы ушул мыйзам боюнча жумуш кылышпайт. Андан көрө мыйзамды, концепциясын колдоп берип, буларды иш кылдырбайлыбы? Туурабы? Түшүндүрүү иштерин кылышсын. Мына ушул мыйзам. Мына 26-жылга чейин штрафтарын жылдырдык депчи. Ошол рациональныйраак болобу дейм да. Мыйзам долбоорун азыр четке кагып бышыктап иштеп келүүгө жиберели деген депутаттар да болушту. Бизде жооп берип аткандар айтты 10%га чейин кирди деп. Бирок анын ичинен мамлекеттик автоунаалар бар да, бирок жеке унаалардын саны абдан эле аз да. Биз азыр Бакыт Сөөнч айтып атпайбы, 2026 жылдан баштап ушу айып пулдар төлөнсүн деген сунушту киргизип атат. Бирок бизде азыр дагы убактыбыз бар да, ошон үчүн бул мыйзамды четке каксап 6 айдан кийин карап берсек деле туура болот да. Себеби дегенде 6 айга чейин көрөлү, азыр биз канча булар түшүндүрүү иштерин эл менен алып барат. Эгерде 50%га жетсе биз бул мыйзамды колдоп берели. Депутаттардын ача пикирине карабай мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылды. Коомчулукта Армения жана Абхазия өлкөлөрүнөн ташылып келген автоунаалардын маселеси кызуу талкуу жаратууда. Айдоочулар учурда катуу текшерүүлөр жүрүп, мындай унаалар айып королоруна киргизилип жаткандыгын айтып, нааразычылыктарын билдиришүүдө. Бул маселе Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында да көтөрүлүп, эл өкүлдөрү Армян жана Абхаз номерлүү автоунааларга мунапыс берүүнү сунушташты. Кененирээк кийинки материалда. Болжолдуу маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 200 миңдей Армения жана Абхазиядан келген оң рулдуу унаалар бар. Азыркы тапта мындай унаалар айып аянтчаларына киргизилип, айдоочулардын нааразычылыгын күчөтүүдө. Жалпы жыйында эл өкүлдөрү министрлер кабинетине Армян жана Абхаз номерлүү унааларга мунапыс киргизүүнү сунушташты. Бир топ эле депутаттарга дагы Абхаз жана Армян номер менен автоунаны айдагандар кайрылып атышат. Алардын автоунааларды азыр штрафсанкага ГАИ кызматкерлери алып барып атышат. Эми бул мыйзам талабы. Бирок жөн эле штрафсанкага койбой, эми мунапысты кылсак, менимче бюджетке дагы каражат түшөт, биздин жарандарыбызга дагы мындай жакшы болот да. Ошо бир барсак, эми жөн эле жарандарды жүдөтпөй. Ошону санап чыгып, мүмкүн өзү Кабмин ошол жолдорду бизге алып келер. Себеби биз мына азыр республикалык бюджетти карап атабыз, 25 жылда ушундай кылсак бир топ эле каражат түшөт да. Буга чейин депутат Балбак Төлөбаев баштаган бир катар эл өкүлдөрү аталган маселе боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып министрлер кабинетине сунуштаган. Депутаттар мындай унааларга бир жолку мунапыс берип, каттоого алынса, казынага 10 миллиард сомго чейин каражат түшөрүн айтышууда. Өкмөт дагы эле проблемаларды үстүнө жыйнап атат да, Кыргызстангачы бул келечекте чоң проблемага айланат. Ошондуктан Алмазбек Акунжанович, өкмөт позициясын билдирсинчи. Биз или оң рулдуу машиналардын баарын ирээттеп мыйзамдаштырып берип, баардык жол жобосу менен токтотуп, андан кийин киргизбей коюшубуз керек да. Болбосо бул көйгөй улам көбөйүп атпайбы? Булар аябай көп азыр. Миллиондогон долларлар казынага түшөт, Алмазбек Акунжанович. Эми ички иштер министрлиги тоскоол болуп атат, заключение бербей атат дейсиңер. Мындайга келгенде заключениени батыл берет экенсиңер Минфин менен ички иштер министрлиги. Элдин көйгөйүн чечкени келгенде эле узатып эле 1-2 жыл теп коюп атасыңар. Бул көйгөй жыйналып атат, бир күнү жарылат. Бизде погранслужба деген бар, таможня деген бар, границаны кайтаргандар бар. Алар еще ГАИ деген кызматтагылар бар. Кантип киргендер белгисиз да. Ошолордун баарын мынакей азыр четтен токтотуп, киргизип, штрафтарга салып, ким урдап келген, кандай жол менен келген депчи. Бул эми ушуга чейин эле ошо бир 10 миң, 40 миң, 50 миң машина кеткенче бир белгисиз болуп аткан таң калыштуу болот да. Ушу жөнүндө бир өзүңүз оюңузду айтып, бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Анткени азыр бүтүндө карапайым эл ушу машиналарды кээ бирөө кредитке алган экен, эми такси өтөт экен, үй бүлөлүк каражат экен.
Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев бул унаалар өлкөгө коррупциялык жолдор аркылуу кирип жатканын билдирип, жакынкы күндөрү өкмөттүк деңгээлде чечим кабыл алынаарын билдирди. Бул маселе бар. Бул маселени азыр бизде ыкчам маалыматтар менен иштеп атабыз. Бул жерде жанагыдай коррупциялык схема түзүлгөн. Таможниктер бар бул жерде. Жана пограничниктер бар, унаанын дагы адамдары бар, жана укук коргоо органдарынан дагы бар. Так, ушул устойчивый коррупционный схема түзүлгөн, ошону эми биз азыр распутывать ете баштадык. Буюрса. Бирок факт есть факт, алар уже кирип калды, сиз айткандай адамдар колдонуп атат, жана башка болуп атат. Бул маселе боюнча мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабыл алыныш керек. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2015 жылы оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок ага карабай Армения, Абхазия, Грузия сыяктуу өлкөлөрдөн оң рулдуу унаалар байма-бай кирип жатканы айтылып келет. Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 1 миллионго жакын баланын ичинен 800 миңдейи бала бакчага барбайт. 1,5 миң мамлекеттик, 250 жеке менчик мектепке чейинки мекемелер бар. Жогорку кеңештин процедуралык саатында бала бакча көйгөйлөрү, тарбиячылардын аларга жасаган мамилелери көтөрүлдү. Акыркы жылдары республика боюнча 55 мектепке чейинки балдарга ылайыкталган имараттар курулган. Алардын көпчүлүгү атайын фонд же чет өлкөлүк демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашырылган. Аларды ишке берүү, каттоого алууда көп жерлерде жергиликтүү бийлик тоскоолдук кылуу менен кайдыгерлик мамиле жасоодо. Айыл өкмөт кызыкпайт. Акимдин маалыматы жок. Свет беришпейт. Анан даяр объекти куруп берсе дагы алышпайт да. Бала бакчаны сен салышың керек элең, мектеп сен салышың керек. Сага даяр келип салып берсе, сен ошону ала албай атасың. Свети жок. Зам министр энергетикке чалып 2 объектке мен свет коштуруп бердим 2 күн айлана. Могулар генератор менен иштеп атыптыр. Болбосо Кыргызстан үчүн салып берип атат могу бала бакча мектепти. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармактарда Жалал Абад облусунун Сузак районунда Кенжетай балдар бакчасынын тарбиячылары кичинекейлерди сабап жатканы боюнча видео тараган. Билим берүү министрлиги тиешелүү кызматкерлерге чара көрөрүн билдирген. Учурда башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Ата-энелердин көпчүлүгү акча табуунун айласын издеп эртеден кечке жумушта. Балдары 8-10 саатта бала бакчада бирөөлөрдүн карамагында калууда. Эне менен бала менен атанын ортосундагы мамиле, диалог барбы? Жок кесе болуп калды. Балдарыбызды бала бакчага берүү да 8 саат баладан алыс болуунун амалына айланды. Эртең менен балдарыбызды бала бакчага алып барып киргизип, кайра 8 сааттан кийин балдарыбызды жетелеп чыгып, үйгө келип колуна телефон карматабыз. Ушунун экинчи өңүтү кечирип коюңуздар, айрым ата-энелер. Ушунун экинчи өңүтү, ушунун окшоштук жагы айылда малды дал ушинтип агабыз да. Эртең менен кесүүгө чыгарып, кечинде кесүүдөн тозуп алып, сүтүн саап, жемин берип корого киргизип коебуз. Эмне айырмасы бар? Кыргызстанда 1-6 жаштагы 1 миллионго жакын баланын расмий түрдө 800 миңи бала бакчага барууга муктаж. Кыргызстанда 1,5 миң мамлекеттик, 250 жеке менчик мектепке чейинки тарбия билим берүүчү мекемелер бар. Айрым аймактарда балдар көп, бирок бала бакча тартыш. Ал эми кээ бир региондордо тескерисинче кичкинтай бөбөктөр аз, заңгыраган имараттар салынган боюнча бош турат. Молодец! Жолду салып атасыңар, мектепти салып атасыңар, бала бакчаны салып атасыңар. Салып койгон бала бакчанын ичинде тарбиячысы жок болсо аны эмне кыласыңар салып? Эмне кыласыңар аны салып? Бала бакчасы жок, садиктин эмнеси керек? Үйдө кунары жок, балада эледи ал. Мына бир мындай башы мындай ошолону карап аткан министрликтердин башы иштейби кичине? Бул пландоо деген барбы мына? Эмне мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп? Жогорку кеңештин депутаты Улам Примов Алай районуна жасаган иш сапарынын алкагында Гүлчө айылындагы маданият үйүндө район тургундары менен жолугушту. Депутат айыл эли менен баарлашып, алардын көйгөйлөрүн угуп, аймакта жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Райондо 16 чакырым жол асфальтталып, 21 социалдык мекеме, анын ичинде мектептер, бала бакчалар жана медициналык жайлар курулуп жатат. Жаңы спорт комплекстеринин курулушу да жаштар үчүн маанилүү мүмкүнчүлүктөр
көчмөндөрдү түзүүдө, деди депутат. Андан ары эл өкүлү Гүлчө айылындагы Борбордук мечитте аксакалдар менен жолугушту. Карылар коомдун насаатчылары экенин айткан Улам Примов аларды колдоо жана камкордукка алуу чоң милдет экенин эске салды. Иш чаранын соңунда жашоочуларга азык-түлүк баштыктары таратылды. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Кеңеш KG сайтынан таанышсаңыз болот. Эфирде сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки жолугушууга чейин аман болуңуздар.